Марва тартуулайт. Раранын биринчи орозо кармашы. Алхамдулилла. Нусса, Рара, азыр азан чакырат. Экөөңөр тең тишиңерди жууп, жакшылап чайкагыла. Тамактын калдыктарын калтырбагыла. Орозо кармоого ниет кылганды, бата тилээңерди айтканды унутпагыла. Макул, аткарабыз. Нагы кичине эле алдык. Астагфираллах. Ра, сен дагы эле жеп жатасыңбы? Кече күндөн тарта ооз бекиткенге чейин токтобой тамактанып жатасың. Чарчаган жоксуңбу? Бул менин биринчи орозом да. Канча көп жесем, ооз ачканга чейин ошончо аз кыйналам. Сен кадимкидей эле тамактансаң болот. Сөзсүз түрдө эле курсакты кере тамак жеш керек эмес, түшүндүңбү? Мен дагы эле кичинекеймин. Муну унутпаңыз, менин байгем. Жылтооң эле укмуш. Азыр намазга аз калды. Кел андан көрө тишибизди жууйлу. Сиз өзүңүз жуй бериңиз. Мен кечирээк барам. Эмне себептен? Сен атайын эле тишиңди жуубай жатасың, Ачка болгондо тиштериңдин арасында калган тамактарды жейин деп жатасың го. Таптыңбы? Албетте. Ой, жок дегеним. Биз тишибизди тамактан кийин уйкунун алдында жуушубуз керек. Тишибиздеги тамактын калдыктары орозо кармаганда жардам бербейт. Тескерисинче тиштердин арасында тамак калып калса, тишке курт түшүп анан оорутат. Анткени ал жакка бактериялар топтолот. Салам, мен сенин тишиң болом. Сенин оозуңда жашайм. Мени калтырбай жууп турсаң, оорубай, таза жана кооз көрүнөм. Тишти жууганга эң ыңгайлуу учур кайсы? Кожоюн, мени тамактан кийин жана жатаарда жууганды унутпа. Пайдалуу азыктарды жегин. 6 айда бир жолу тиш доктурга барып тур. Дени сак жашоо, бактылуу жашоо башаты. Сен эмне кылып жатасың, Ра? Сен менин тишимди жууп жатасың. Тишиңизди жууганды унутуп койбосун дедим. Анткени мага түшүндүргөндө өтө көп убактыңызды караттыңыз. Нусса, Рара, намазга аз гана убакыт калды. Дары талгыла. Албетте, апа. Кеттик, Рара. Ислам сыйынуу сыяктуу эле маанилүү болгон даарат жана гусул алууга чакырат. Андыктан тиш жуу ибадаттын бир бөлүгү.